Чоң рахмат, урматтуу төрага, самаста урматтуу депутаттар, урматтуу Нурлан Тургунбекович. Бизге келген каттардын ичинде көбүнчөсү мына алдамчылык боюнча кайрылуулар келип атат да. Ушул боюнча мына Алмаз Акунжанов сиз да отурасыз, тиешелүү укук коргоо органдары так маалымат берип койсунчу. Мына Абдуллаев, Ялкун Абдуллаевич деген бул ким? Кыргызстандын 4 районуна барып 4 паспорт алып. Bir жерде 64-жылкы, bir жерде 59-жылкы. Дагы 2-3 мамлекеттен мыйзамсыз паспорттор менен Кыргызстанда азыр жүрөт экен. Ушул боюнча тиешелүү органдар маалымат берси. Бул 2007-жылдан бери Кыргызстанда саны жок кылмыштарды кылып бериптир, бүгүн Кыргызстанда жүрөт. Абдуллаев, Ялкун Абдуллаевич ким деген суроома жооп берип койсо. Анан экинчи маселе, урматтуу төрага, эртең бизде өкмөт күнү өтөт да. Ошондо жазга даярдык боюнча Айыл чарба министрлиги келет экен. Ошого кошо эле мына Госстройдун жетекчисин чакырып берип койсоңуз, Бишкектеги курулуш маселелери боюнча мына силкинүү болду, башка болду Туркияда. Анан өтө көп суроолор келип атат. Ошол Госстройдун жетекчиси да келип суроолорубузга жооп берип койсо. Рахмат. Күн тартибин эртеңке коюп койсун. Рахмат. 4-чү микрофон. Assalamu alaikum. Ыйман Нуру Кадырбеков. Кийинки мезгилдерде байкап атасыздар, товарлардын баалары көтөрүлүп атат. Эмнеге? Налог саясатынын туура эместигинен. Электрондук, товардык, анан кийин транспорттук накладная деген киргиздиңиздер. Налог органы өзү даяр эмес экен. Адамдардын көпчүлүгү билбейт. Бул эми аткезчилик болбосун, товарлардын кайдан келип кайда барганын билели деген ниет менен болуп атат да. Көпчүлүк адамдар налог органдарына өздөрүнүн товарлардын тизмелерин берип атыптыр, коддорун киргизгиле деп. Налог органдары 1 ай, 2 айдан бери басып жатат. Базарларда соода токтоп калды азыр. Байкасаңыздар, товарооборот азайып кетти. Кимдин иш жүрүп атат? Глобус менен Фрунзенин иш жүрүп атат. Глобус менен Фрунзеге түшкөн акча чет өлкөгө чыгып кетет. Ушуну кантип билбей атабыз, түшүнбөй атабыз. Кичинекей дүкөндөр, базар деп жан баккандардын ишин токтотуп койду. Ошол накладнаяң жок, электронный деп. Бул эмне деген нерсе? Мисалы, базардан алып чыгып алып, жолдун боюнда бир карыган кемпир байвиче картошка сатчу эле. Ал кечинде барып, бир эле базада анык бар экен, ошо налоговый органдын веб-сайтына киргизиш керек экен. Мындай товар саттым, коду мындай. Кодун өздөрү киргизе албай атат. Жок дегенде налоговый органдар өздөрү даяр болуп туруп баштабайбы ошону, элдин баарын кыйнабай. Азыр жумуш орун түзгөн ким болчу? Ошол бизнесмендер болчу. Майда чүйдө дүкөндөр жабылган турат. Абай 8 миллиондон баштап обороттон 4% деген нерсе дагы деле өзгөрүлө элек. Инфляция кетип атат. Жок дегенде бир 16 миңге чыгарып койбойбу? Ошо кичинекей дүкөндөгүлөр элди багып атат. Кыргызстанда кала турган акчалар ошолор. Глобус менен Фрунзенин жолун ачкан менен буга түшкөн акча чет өлкөгө кетип атат. Билесиңер, алардын ээлери башкалар. Ошол боюнча өкмөттүк саатка даярданып келишсинчи, эртең кечине бир тыянак кылсын, элди эле кыйнап береличи. Ошо максат эптеп эле бюджетти көбөйтөлү деп бизнесмендерди, ишкерлерди муунткандан эмне пайда? Чыгып кетет, бизнестерин жаап коет, жумуш орун кыскарат, налоговая база азаят, келип өзүбүзгө зыян. Ошону айтайын дедим. Рахмат. 2-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Бүгүн күн тартибине 2 токтом бар эле. Кечээ биз комитетте, конституционный комитетте карадык эле. Президенттен вето келип калган Нурбек Өмүрбековичтин бир мыйзамы жана биздин бир мыйзам бар эле. Ошону согласительный комиссия түзүү боюнча токтомду бүгүн күн тартибине кирип бериңизди суранат элек. Бул бир, экинчиси Алмаз Акунжанович. Азыр налоговый кодекс боюнча дагы батыраак кабыл алсак жакшы болот эле. Алып келсеңиздер, иштейли, экинчи окууда турат. Сиздердин күтүп атабыз. Бүт сунуштарды бергенбиз. Бат иштеп, батыраак киргизип коелу. Туура эмес түшүнүктөр болуп атат дагы. Азыр ишкерлер кыйналып атат. Эки маселе. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Думаров. Урматтуу кесиптештер, ар кандай маселеге чыкчы маселе мен азыр чыгууга мажбур болуп турам. Кечээ мына президент Алмаз Шаршенович боштондукка чыкты, куттуу болсун, тууган уруктарын, жора жолдошторун куттуктайбыз. Маселе мына ошол мезгилинде кабыл алынган чечимдерде. Эгер ошол чечимдерди кимдер кабыл алган болсо, алардын жоопкерчилигинде турат. Эмнеден уламай атам? Алмаз Акунжанович, мен сизге өтө сейрек кайрылам. Бул 1 жылдан ашып баратат, экинчи жолу кайрылып атсам керек. Себеп 90 депутат кайрыла берип сиздин башыңызды көтөртө койбойт. Себеп бүгүн азыр жогорку сот болот саат 2-де.
Кара Суу районундагы Кара Суу базары боюнча жүздөгөн кызыл китеп алган ишкерлер боюнча. Мына ошол бардык жерден уланып келип, акыркысы ушул жогорку сотко келди. Бүгүн жогорку сотто чечим кабыл алынат. Конституция тебеленип атат, себеп кызыл китеби бар инсандардын менчиги кол тийбес деп Конституцияда жазылып турат. Мен ушуну шашылыш түрдө айтып атканым себеби, эртерээк айтып коюпсуз да деген сөзүңүздү кийин укпайын. Азыр жогорку сотто саат 2-де каралат ушул иш. Карап коюңуздар. Карап коюңуздар, себеп жүздөгөн кишилер ушул кызыл китебин алып келип бизге кайрылып атат. Том болуп кетти кайрылуулар. Менден башка да депутаттарга кайрылган болсо керек алар. Мына ошолордун дагы маселесин карап койсоңуздар, себеп областтык сот кабыл алган чечимди жогорку сот жокко чыгарып, жогорку сот кабыл алганды райондук жокко чыгарып, отуруп башаламан болуп кетти. Биз да билбейбиз. Ушуга бир көңүлүңүздү буруп койсоңуз. Экинчи жолу кайрылып атам, 1 жылдан ашык мезгилдин ичинде. Рахмат. Ийгилик болсун. Экинчи микрофон. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, Алмазбек Акунжанович. Адахан Кимсанбаевдин сөзүн улап, ал кишилер мага да келди. Кара Суу базарында 5 гектар жерди мамлекет алып туруп, бир фирмага берип койгон. Ошол фирманы ким? Ошол фирманын ээси ким? Не үчүн мамлекет алгандан өзү иштетпейт? Бирөө фирмага берип, бир кишинин энесине каттатып, аны иштетип атат. Аны саз келгесип, жанындагы 7 гектарды алып, элдерден какшатып, кызыл китебин да урганы жок. Ошол жерде бир фамилия бар экен, аны мен айтпай эле коеюн бул жерден. Базарда өтүп баратып, ит каап алса да Бишкекке чалат экен. Мен ит каап алды, бул итти токтоткула деп. Эртең жооп берет анын баары мыйзам алдында. Бишкектеги үлкөн адамдардын аттарын айтып аттыр. Мен ошонун атынанмын деп. Мындай беспредел болбойт. Биз буга жол бербейбиз. Ошон үчүн кысчы жерин кысып, элдин канын ичпей, итак араң турган элдин мыйзам чегинде ишти алып барсын. Жанакы алып койгон 5 гектар жерин кайра мамлекетке берсин, өзүнүн энесине каттатып койбой. Ал жерден чатак чыгат деп 3-4 айдан бери эскертип келатабыз, укпай койдуңар. Эл уже толуп калды ал жерден. Чака толду, азыр ташыйт. Соттор да бар, Бишкекке чейин келип атат. Соттор да бар. Бирөөнүн мүлкүн тартып алган жок да, азыркы бийликте болбойт бул. Мүмкүн эмес ал. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, маалымат иретинде эртең министрлер кабинети толук келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөнбеков менен азыр сүйлөштүм. Тийиштүү, жооптуу адамдардын баары чакырылган. Эртеңки негизги тема жазгы тала жумуштары, айыл чарба арзан кредиттери, мамлекеттик курулушка байланыштуу жол, турак жайлар боюнча негизинен депутаттарды, шайлоочуларды кызыктырган суроолор. Андыктан Алмаз Акунжанович, бардык министрлер кабинетинин мүчөлөрү даярданып, так эртең келишсин. Эртең саат 10-дон баштап өкмөттүк күндү баштайбыз.